сабакта биз силер менен дагы бир графикалык объект фигуралар жөнүндө сөз кылмакпыз. Анын үчүн мынакей вставка менюсунан фигуру деген менюну тандап алабыз. Мынакей бул фигуралар жана формаларды, сүрөттөрдүн формаларын өзгөртүүдө карадык эле. Ошол сыяктуу бул фигуралардын каалаганын коюп, мисалы ага сөздөрдү жазып, андан ар кандай параметрлерин өзгөртүп алат экенбиз. Анын үчүн мынакей мисалы тик бурчтук фигурасын алдым дагы, ал фигураны тарттым сүрөтүн. Эми мынакей муну сүрөттү тарткандан кийин эле бул фигуранын автоматтык түрдө ушул фигураны өзгөртүү панелдери келип чыгат. Мына эң биринчиден ставить фигуры, бул жерде мына башка фигуралар да койсоңор болот бул жактарга жана башка. Ал эми экинчиси болсо стили фигура. Башкача айтканда ушу фигуранын стилдери. Мынакей бул жерден автоматтык берилген шаблондорду колдонуп, мына бул жака коюп коеюн көрүнүктүү болуш үчүн. Ар кандай берилген шаблондорду колдонуп, ал фигуранын биз стилдерин автоматтык түрдө өзгөртүп алат экенбиз. Мынакей мисалы бир стилде карап. Эми ушул фигурага кандай эффекттер колдонсок болот дагы? Мисалы заливка фигуры. Аны боесок болот ар кандай түстөр менен. Ушу жерден эле заливкадан ар кандай боеонун дагы ар кандай түрлөрү бар. Мисалы градиенттик. Мынакей градиенттик тандасаңар болот. Же текстура. Даяр текстуралык сүрөттөр бар, ушулар сүрөттөрдү тандасаңар болот. Же узор. Узор. Мынакей бул жерден текстура, градиентный текстура, узор, рисунок деген өзүнчө панель келип чыкты. Способ заливки деген. Ушул жерден каалагандай кылып тандасаңар болот. Мына один цвет десеңер болот. Бир эле түс же болбосо два цвета десеңер, анда эки түстү тандайсыңар. Мына сары жана кара, көк. Окей деп бере турган болсо, ошондой түстө болуп калат экен. Же болбосо мынакей узор тандасаңар болот бул жактан. Ар кандай берилген шаблону бар бул жерде дагы. Окей десеңер, мынакей ушул узор болуп калат экен. Андан башка рисунок. Бул жактан рисунок тандап алып, бир сүрөттү тандап алып, ошол фондук түсүн сүрөт кылып койсоңор болот экен. Мындан башка бул жактан дагы ошол чегинин сызыгын дагы өзгөртүп түссөңөр болот. Мына жоон кичирейтип, же болбосо другие линии деген жерден биз ошол сызыктардын башка типтерин тандап алсак болот. Мисалы пунктирди кылып түсүн өзгөртсөк болот. Размер, положение, рисунок жана башка. Ошондой эле эффект жанагындай эле сүрөттөрдөгүдөй эле көлөкө эффектисин колдонсок болот. Мына ошо көлөкөнү каягына колдонобуз, оң жагынабы, төмөн жагынабы же үстү жагынабы. Объем бул болсо ошол фигурага көлөм берүү. Мынакей көлөмдүн дагы даяр ар кандай формалары бар. Ушундай сыяктуу формаларды берсеңер болот. Мына бул жерде мисалы башкача көрсөтөлү. Мына мисалы бул фигураны. Эми ушул жерге объемду бере турган болсоңор, мынакей жебени басып ар кандай кылсаңар болот. Мисалы бул объемду берип коелу, мынакей көлөмдүү болуп калды. Жана положение, кайсы жакта туруш керек, жанагы сүрөттөрдү жайгаштыргандай эле, анын дагы сүрөттөрдү жайгаштыруу ар кандай параметрлерин өзгөртсөк болот экен. Мынакей ушундай жол менен биз бул фигураларга дагы ар кандай параметрлерди, ар кандай эффекттерди колдонсок болот экен. Ошондой эле бул фигуранын ичине дагы жазсаңар болот. Анын үчүн добавить текст деген бар. Добавить текст дегенди басып, бул каалагандай фигура койсоңор, ошол фигуранын ичине жаза берсеңер болот экен. Эгерде ошо фигураны жылдырап турган болсоңор, анда текстиңерди кошо ал фигура менен жыла берет каалаган жака. Демек, бул ушул фигура деген графикалык объект жөнүндө видео сабак болду. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта болуңуздар.